Қазақстанда бүгін қазақтардың өзінің версиясы бойынша көп бар деп, бұлардың ережесі де башқа, біздікінен айырмасы да бар. Ошол көк бар ойыны бойынша бұл дүниелік чемпион өткөрүп атат. Бұл қазақ туғандарыбыз бұл көк бардың ережелерін өзгөртүп, жаңы тартипте уюштуруп атат. Салыштырмалуу бизден өзгөчөсү тай казаны жок. Көп жеринде өзгөчөлүктөрү бар. Ошого даярдык Кыргызстандын командасын билесиңер. Көк бөрү боюнча Кудайга шүгүр, көк бөрү бул Кыргызстанда эң бир жогорку деңгээлдеги өтүүчү оюндардын бири. Анан даярдыктар өзүбүздүн эрежеге, федерациянын эрежесине ылайык алдыңкы чыккан командалардан топтолуп биргелишкен Кыргызстандын курама командасы түзүлөт. Ошол түзүлгөн команда мына 1,5 айдан бери биздин Ысык Көл областында өзүнүн даярдыктарын көрүп, бүгүн азыр алып келдик. Кудай буйрса, ошол Астанага жол тартабыз деген ойдобуз. Команда мындайча айтканда бардык жагынан даяр, жакшы үмүт менен, жакшы мындай ой менен кетип атат. Кудай буйрса, ошол жерден дагы эле алып жүргөн жеңишти кайра алабыз депчи. Экинчиден айтып коерубуз, бул Казакстандагы өтүп аткан оюн бул көп мамлекеттерден качып атат. Мурдагы болуп өткөн мындай соревнованияларда дээрлик мындай катышуучу мамлекеттердин саны аз болчу. Мында бери дегенде бир 12-13 мамлекеттердин арасында болгон оюндар өтөт. Өзүңүз жетектеп жүргөн командаңыздын баарына ыраазычылык команданын атынан билгиси коюлду. Биз сураган малдарды бердиңер, биз сураган атты бердиңер. Даярдыгыбыз буйрубуз аябай жакшы. Мен көзүм жакшы жетип атат. Даярдык сборду өткүзүп эле жүргөнүбүз, көрөбүз, билебиз. Ишенебиз өзүбүз дагы. Жүрөгүндө жалбар жигиттер бардыгы. Баарыңарга эле таанымал бүт кыргыз эли тааныбал жигиттер. Болгон күч аракетти жумшайбыз. Жакшы эле даярдандык, сбор жакшы өттү биз жагына. Колдон келген тренировканы кылдык. Буйрса баратабыз Көкпарга. Кыргызстанда эң мыкты байкелеп жатып жатат. Буйрса биринчиликти алабыз деген чоң үмүт бар. Ийинге жетишип, жакшы балдардын колун жакшы көтөрүп өмдөп келебиз деген үмүттөбүз. Урматтуу сунуктугандарым, кемдештерим, Кыргыздын намысын коргогон жигиттерибиз. Биринчиден Алла таалам колдосун. Экинчиден унутпаңыздар, ата-бабаларыбыздын каны бар, ана-атанын каны бар сиздерде. Жакшы результат менен эме кыласыздар. Бул элдер ошодон кем эмес деп ишенебиз. Жакшы оюн көрсөтүп, чыныгы спорттор дүйнөдө толтура. Бирок ат менен мындай көк бөрү тартыштуу спорт бул өзгөчө. Динибиздин маданиятына чагылдырган ушундай бир жакшы спорт. Эми сиздерге Кудай кааласа азыр мына менен жогору айтылгандардын баардык сөзүнө кошулуп, сиздердин ортоңузда ынтымак болсо, ошол жерде жеңиш бар. Кудай кааласа чыныгы оюнду тартса дагы, башка кылса дагы оюнду көрсөтсөңүздөр, биздин жүрөгүбүз кубанса ошол. Я Алла ар кандай кырсык, афат, балелерден, травмалардан өзүн сактагын, жүрөктөрүн баатыр кылгын. Я Алла ийгилик коштосун, өзүң жолдогун, өзүң колдогун, өзүң жардам бергин, өзүң коргогун я Раббул Аламин. Кесен аман элибизге, журтубузга я Алла биринчи орунду алып келсин, бирахмат. Ya Allah'ım olmasın.